Салам Суперинфо YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Суперинфо газетасынын 1001 санында жарык көргөн Дилшат Кангелдиева эжекебиздин интервьюсунун видео вариантын сиздерге тартуулайбыз. Андыктан бизден алыстабаңыз. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык? Чыгармачылыкта буга чейин 2 жылдан бери мындай пауза болуп калды да, тыныгуу болуп калды. Ошо тыныгууда бир топ көптөгөн идеялар келди мага. Концерт берүүдөн башка деле нерселер да, башка бизнестерди көп тармактуу ойлонуп, бул ойлонууга мүмкүнчүлүк берди окшойт деп ойлойм бул 2 жыл. Анан чыгармачылыкта сен өзүңө өзүң керексиң деген абдан терең маанилүү сөзү Элмира Ажыканова эжекебизге таандык. Ал эми Оону Чыңгыз Турдубековго таандык бир жакшы чыгарма чыкты. Айтып калдыңыз, 2 жыл тыныгуу алып, мен интервьюларыңыздан окуп калдым, ошол ооруп калдым бир аз депчи. Ошентип айтып турсуз, ошол тууралуу ошол кененирээк токтоло кетсеңиз. Бул баягы мындай суроо болуп калды да. Баягы эгерде өнөр адамдарына мындай ырдап туруш керек турбайбы, концерт коюп туруш керек турбайбы деген сыяктуу да. Анткени мен ошол суроого мындай жооп бердим. Эгерде өнөр адамдары чын эле өзүнүн өнөрүн тартуулап турбаса, ырчырдап турбаса, бул абдан жан дүйнөдөгү чоң бир бук болот депчи. Биз ырчылар, өнөр адамдары эгерде ошол жан дүйнөбүздөгү ырларды же музыкаларды тартуулап турбасак, биз ооруп калабыз. Мен айтайын дегеним, бир кезде мен бир ооруп калдым. Ал ооруп калган зоб болчу. Зоб болуп ооруп калдым, анан уктай албай калдым, таптакыр эле. Уктай албай калдым, түшүмө абдан жаман нерселер кирет, көзүм жумсам эле көзүмө көрүнүп, ушундай кыйнала баштадым. Анан баягы Гүлипа Керимбаева деген эжекебиз бар, ал мындай тактап айтканда сурап калды, Дилшат деп, ушунчалык ал дагы мындай кичпейлүү жарыккер эжеке да. Анан сурап калганда мен айттым, ушундай бир ушул тармактан бир жакшы бир врач издеп жүрөт элем десем, мен таап берем, мен да бир кезде ушу башыман өткөн деп, анан Бебезов деген профессорго алып барды. Анан ал кишиге айтты, бул кызыбыз ырчы, бул ырдап турбаса болбойт. Анан үнүнө доо кетирбей акырын алып коюңуз деди. Деп ошентсе, кана ырдап берчи деди, ырдап бердим. Анан ушул эле үнүн калтырыңыз дешип сүйлөшүп атат. Анан мен дагы абдан ыраазы болдум. Эжеме дагы Гүлпа Керимбаева эже эми ал азыркы учурда таанылуу баардыгыбызга эже. Анан ошенткенден кийин ал дароо эле кийин чакырды, мен бардым. Анан операцияга алып койду. Анан үйдө менин эжем, бир тууган эжем карап жүрөт. Анан ушунчалык бук болдум. Ушунчалык бук болдум. Анан эжеме айтып коем, ырдап берчи мага деп. Ырдап берчи десем, акырын эле ырдап коет. Анан мен Купоңузга толбойт. Ал мындай көңүлүмө толбой атат да. Анан катуураак ырдачы, анан мындай кенен эле, мындай өзүң кенен сезип эле жакшы ырдап берчи дейм да. Ал тартындуу менен эмнегедир жакшы ачылып ырдай албады. Анан кийин ушунчалык букта ичимдечи бир жарылып кетчүдөй болуп, анан кийин көп өтпөй бир досторубуз телефон чалып калды. Анан Дилшат, кандайсың, жаксыңбы? Биз бир ырды абдан суранып атабыз. Ошону өзүбүз мындай кечеде отурабыз, бирок бир биздин туулган күнүбүздү куттуктап, анан ушул ырды ырдап койчу деп сурап атпайбы? Сиздин оорутканыңызды билишпейт. Билбейт, эч ким билбейт, эч кимге айткан эмесмин. Анан мен дагы ойлонуп билдиргим келбейт да, жок, мен ооруп атам деп, ушул айтуу мен үчүн бир кыйынга турду да. Анан макул, анан туулган күнүңөр менен куттуктайм деп акырын жумшак айттым. Калуу тилегимди айттым. Анан кийин ал ыр ушу Кадыралы Артыковдун ыры болчу. Кайдасың деген чыгарма болчу.
анан ошону ырдап бердим. Анын чыгармалары дагы абдан мындай жөнөкөй эмес, диапазондуу ырлар да. Анан эми коркуп атам, бирок эми баягы төмөнкү үндү кантип алам, жогорку үндү кантип алам деп анан бирок акырын туруп ырдап койдум. Өзүм ичимен абдан мындай переживать эттим да, кандай болор экен деп, уят болбосом экен деп анан ырдап бердим. Анан ой, рахмат, рахмат дешип эле анан телефонду неме кылдык, жааптык. Анан көпкө ойлондум, мен көрсө ырдай турбайм, күндө Кудайдан тилейм, эртерээк мен дагы мындай чыксам экен элгечи деп. Бир айдай жатып калдым да, анан бир 20 күн өтпөй мени анан Нооруз майрам болуп калды. Анан кийин бир мындай жакшы немелерге чакырды, майрамдарга ырдап бересиңер деп. Анан макул деп анан жок дебей бардым. Моюнду минтип шарф менен байлап алып анан чыккам. Ошол учурду эстеп анан чын эле ырчы ырдап турбаса болбойт экен. Баягы жүрөктө, жан дүйнөдөгү бул абдан кыйнаганын мен ошондо сездим деп айттым да. Жолдошуңуз дагы Акан Баркан ансамблинин солисти. Анан кийин эми чыгармачыл адамдар бири-бирин үйдө аябай жакшы түшүнөт болуш керек, Ошол студенттик кезде ал симфонический оркестрде иштечү, өзүнүн эле аспабында. Анан ушул фольклордук топко мен баргандан кийин эле мен үчүн келди. Ошону менен чогуу иштеп калдык да. Азырга чейин иштейт. Эми жаш кезде абдан жакшы түшүнүшчүбүз бири-бирибизди. Анан мени көбүнчө ырдачы сен, ырдачы деп эле сурана берчү. Анан мен ырдатып эмне кыласың, ырдабайм деп ушундай болгон да менде дагы жооп. Анан сенде ушул бардык баягы немеңде, базаңда бардыгы бар, сага ырдаганда жарашат, ырдачы деп ушинтип сурана берчү. Анан мен ырдагым келбей эрнип, ал кезде эми музыкант болгондон кийин күү чертип, комузда ойноп, анан мен күүчү эле болоюнчу десем, жок, ырдасаң деп. Бирок ошол суроосун мен эки кылган жокмун. Мен ырдап, өзүмчөн даярданып, ырдап, сразу ырдап кетишти эле бул баарынын колунан келе бербейт. Ырдоо дагы өзүнүн немеси бар, тепкичи бар, көп эмгектениш керек, ырдаш керек, заниматься этиш керек да. Ошентип жүрүп, акырындап өзүмдү өзүм тарбияладым. Бирок кийинчерээк ыргап өттүм мен. Кийинчерээк өттүм, бирок ыргап өткөндөн кийин менин жолдошум эмнегедир бул мындай өтө контролдогон жок да. Бул ыр кандай экен десем, жакшы экен. Бул ыр кандай жакшы экен. Мындай жаманы жок да. Мага деген мындай критика керек болчу да. Мен ошону критикалап, жок, муну мындай кыл, тигиндей кыл деп айтканды күттүм да, бирок анткени жок. Анан сен үчүн баары эле жакшы экен деп анан өзүм эле даярданып, кийинчерээк анан өзүмчөн ырдап, өзүмчөн программалар түзүп, репертуар түзүп ушинтип кеттим. Бирок жолдошум эмнегедир кийинчерээк мага мындай көп неме кылган жок да, мындай ырларыма киришкен жок. Бирок концерттерди тээби уюштурганда сөзсүз түрдө жардам берчи, оюн айтып, азыркы учурда эми ага дагы мен мындай муктаж да болбой калдым. Сен оюң кандай, тигиндей дебейм, жөн эле айтып коем дагы, анан өзүмдүн ишимди жасай бере турган болуп калдым. Демек, жаш кезиңиздерде бири-бириңиздерди аябай жакшы түшүнчөлөңүздөр, азыркы учурда бири-бириңиздерге маани бербей калдыңыздар. Ошондой экен, анткени ал Камбаркан тобунда иштейт, андан сырткарыда өзүнүн иштери бар. Мага көп көңүл бурбайт, мен болсо өзүмдүн ушул жан дүйнөмдөгү эмнени жасаш керек, ошонун баарын ишке ашыруу менен алекмин. Анан үй бүлөдө бала бакыра дегендей небере, ошону менен эле алекпиз ошол. Мен билгенден бир учурларда ушул дизайнерлик менен дагы алектенип калдыңыз. Ооба, дизайнерлик негизинен бул ошол бала кезден бери эле мен сүрөт тартчумун да, мындай өзүмө кийим тартчумун. Анан өзүм фигурама ылайыктап, чийип, ушундай болсо, ушундай мага жарашат, ушундай деп чийип, ушинтип көксөгөн бир немем болчу. Максатым болчу да. Анан эми ал нерсе мен баягы деримде каалаган менен профессионал эмес болгондуктан кийинчерээк анан уулум чоңойду, уулум анан үйлөнүп келин алып келсе, ал дизайнер экен.
профессионал дизайнер ошонун окуусун бүтүптүр. Анын башында айткан эмес да мындай сүрөт тартам деп, бирок келгенде мага кийим тигип берди дароо эле. Түрлөп, кызылынан, көгүнөн, тим эле ушинтип жакшы көйнөктөрдү, концертке чыккан, той топурга концертке чыкчу көйнөктөрдү тигип берди. Анан мен эмнегедир ойлонуп, ушул бир немеге азыр ушул учурда чындыгында биздин Кыргызстан өлкөсүнүн Самопашевнундай тигилген кийимдери мындай соседний деп коет, мындай коңшулаш өлкөлөрдө абдан жакшы кабыл алышат. Сапаттары жакшы өтөт да, билем. Анан ошол жагына кызыгып кетип эле, анан ошол дизайнерлик эмнеге дейин ошого кирип кеттим. Анан ошол келиниме айтсам, макул деп, дароо кийимдерди өзү чийип, өзү кесип, баары колунан келет экен. Лекал кесүү дагы өзүнчө бир кыйын жумуш да. Аны да колунан келет экен. Анан лекал кести, бир топ өзүнүн модельдерин жасады. Бир топ анан жасады, анан кийин аны өткөрсөк абдан жакшы өттү. Ошентип анан мен ага кирип кеттим. Мындай тигели, тигиндей тигели. Аны экөөбүз карасак, баягы эле тканьдарды издеп, анан рулон көтөрүп, анан ошентип эле неме менен өзүмдүн жумушуман алыстап кетиптирмин. Бизнес баштап. Ооба, бизнес баштайлы деп. Биринчи жакшы болду, анан кийин эле эмнегедир мен да алыстап кеттим. Ал дагы ушинтип анан кыйынчылыгы да болот экен ал жумуштун дагы. Анан кой деп анан кайра мен өзүмө кайттым, ырларымды жасатайын. Анткени жакшылыктар дайым азыр элибизде көп жакшылыктар болот, салттуу канчалык биздин немелерибиз бар, салт саналарыбыз бар. Анан ошолорго чакырып калышат, жентек тойго же болбосо бала той же үйлөнүү той же кыз узатуу депчи. Анан чакырып калса эле анан ырдаш керек да. Анын ырым даяр болбой калат, анан кой ырларыма неме кылайын, киришейин, жаңыртайын деп отуруп, анан алыстадым. Келиним деп калдыңыз. Үйдө келиниңиз менен мамилеңиз кандай? Мамилем жакшы, келинимди абдан туура түшүнөм, анткени ал өтө таланттуу кыз. Анан мындай ийкемдүү, жакшы, өзүнүн дагы мүнөзү жакшы. Бирок баягы мен анын таланттуулугун билип туруп, анын убактысын башка жумуштарга мындай бөлүнүп кеткенин каалабайм да, оюн. Анткени ал ушул сүрөт тартуу бул чыгарма жаратуу да. Анан ошол менен ойлонуп турса, анан мен бул үйдөгү мындай үй жыйноо же болбосо идиш жуу бул мындай немесин оюн бөлбөй эле коеюнчу деп жөн коем да, иш кылсачы. Анан бирок өз мындай туура түшүнүшөбүз бири-бирибизди. Көп деле кээде мындай кеңеш сурап коем. Бул кандай кийим, муну эмне кылса болот, муну менен кийсе болобу деп калп эле кээде сурап калам. Бирок стилист, ооба, сүрөтчү, дизайнер. Анан көптөгөн азыр заказдары болгон үчүн түшүнөм дагы, анан көп оюн бөлбөйм. Демек үйдө жакшы кайненесиз. Мен ойлойм, мындай түшүнүктүү эле кайнене болушум керек деп. Буюрса концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жалаң гана жакшы жаңылыктарды күтөбүз сизден. Макул, рахмат сиздерге дагы. Мынакей сүйүктүү көрүүчүлөр, маек сиздерге жакты деген ишеничтебиз. Видео жакса лайк басып, бизге катталууну унутпаңыз.